Эки этаж болуп салына турган үйдүн подушкасын коюп бүттүк. Ассалому алейкум туугандар. Азыр сиздерге кенен айтып түшүндүрөм. Эки этаж үй салсак биз подушкага, фундаментке жана колоннага 18-дик российский арматура колдонобуз. Бул 18-дик российский арматура, хамыт, 6-лык зым. Так, колоннанын арматурасы подушкага кирип 90 градуска ийилип, соединение болуп чыккан. Ушундай чыгыш керек. А фундаментке дагы 18-дик арматура, 6-лык зым. Бизде көбү 4-түк же 5-тик хамыт колдонушат. Биз 6-лыкты колдонобуз акыркы 3 жылда. Так, киргенде бул жер коридор болот. Бул жакта чакан бир комнат, туурада чакан зал. Бул жак кухня, тиги гостевой болот. Бул жер плашат болот. Бирден 2-ге чыккан, бул жер лестница болот. Бул үйдүн заказын февралда келип алып, бабаш алып кеткенбиз. Апрелдин 20-сына дегенбиз, плюс-минус апрелдин 20-сына келип баштадык. Сенасын айтсак, чүй Бишкек болсо 2 этаж үйдү 14500дөн салабыз квадрат. Ага эмне кирет? Подушка, фундамент, стена, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу монолит, экинчи кабатын тургузуп, ылай басып, крышасын жаап беребиз. Крышанын кенекени, волнасын жана краскасын, цветин өзү тандайт, заказчы. Калганын полный өзүбүз айтып деп, могу жерге моундай материал колдонобуз, могу жерге моундай материал колдонобуз деп консультацияга келгенде түшүндүрөбүз. Подушканын размери бул жагы 80, бул жагы 60 таза. Биз фундаментке таш салабыз. Эгерде фундаментке таш салбай эле раствор менен толтургула десеңиз, фундаменттин стенасы двойной болуп калат. Кичине кошулуп калат. Кичине дегенде квадратына жараша жана кубуна жараша. Мисал келтирсек, 10 үй болсо 350 миң кошулуп калат. Биздин договорубуз 1.30 коюлат фундамент. Септегенде бийик болсун деп ушу чечимге келгенбиз. Уштугандар, подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Бул сена чүй Бишкектики. Жалават Ошан ичте кереги 13500 болот квадраты.